Рюздулантабыз, наке конокторубуздағы буюрса биздин студиябызда тааныштырып кетели. Ушул Адал жарманкесинин уюштуруучулары Эрмухамед Мыктыбек жана ошондой эле Нургүл Чукабекова бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Куш келипсиздер. Жакшы иш-чара уюштуруп жатыпсыздар. Азаматсыздар. Биринчиден куттуктап коелу. Ал эми келиңиздер кененирээк сүйлөшөлү. Бул баягы жарманкеде коюла турган, сатыкка чыгарыла турган азыктар деп айтсак болот, э? Азыктардын бир нече эле түрү, э? Ооба. Бул жарманкен катышуучулардын кээ бир түрлөрү азыктардын жарманкеде андан көп болот. Биз бул жарманкеде көбүрөөк табигый эч кандай добавкасы жок азыктарды алып келгенге аракет кылганбыз. ГМОсуз. Жакшы. Анан кийин бул айтыңызчы, чүч-бара дейт. Бул сиздер менен качантан баштап иштеп баштады жана качан халал деген ушундай наамды алды? Бул компания уже 3 жылдан бери биз менен чогуу иштейт. Кошкон кошулмалары жалаң Адал кошулмаларды эле кошот. Текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Ошондуктан эле биз ошол компанияларды азыркы рынокко чыгарганга аракет кылып атабыз. Ошондуктан биз жарманкелерди уюштуруп атабыз, ушундай адамдар келип турсун деп, көрүп турсун, кандай Адал текшерилген азыктарды алып кетсин деп. Жакшы, Нургүл айымга суроо берели. Бул жакта бир сон божиге окшогон оролмо бар экен. Кут талкан деп жазылып турат. Бул эмне болду экен? Биздин ошо өзүбүздүн өндүрүүчүлөрүбүз атайын ушундай фирменный упаковкалап эметиптир. Аябай кубанычтабыз, анткени өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү ушуну колдоп турушубуз керек да. Мунун ичинде деген бул оригинальный упаковка кылыптыр да, атайын ичинде деген биздин жанакы мурунку илгертен бери келаткан табигый азык бул талкан да. Бул талканга жанакы сары майды кошуп, кантты кошуп, аны ушинтип сонун кылып чыгарыптыр. Бул обычно айтат балдар, кичинекей балдарга арналып жасалыптыр да. Мына момундай да кичинекей эмелер бар экен. Булар уже витаминдер кошулганда ужечи. Анан буларды балдарга берген атканда жөн эле сүт менен аралаштырып, же болбосо суу менен аралаштырып. Ичин ачып көрсөтөбүз, эмне бар ичинде? Биз кичинекейибизде талканды каймакка көйлөп беришчү эле. Бул атайын ошо балдарга жасалыптыр да, ушинтип кызыктырып чала. Ошол нерсени эстеп атам азыр. Абдан кубанычтабыз. Азыр балдар талкан жебей калды деп. Ичинде мындай талкан бар. Сары май, анан кант кошулган ичинде. Табигый азык да өзү. Буюрсак кыргызыбыздын. Кичинекей балдарга атайын, кичинекей балдарга атайын арналган тамак. Жакшы, Нургүл, Эрмухамед, айтсаңыздар, угушубузча, бул жарманкеде 4-чү жарманке болуп өтөт. Буюрса, жаңы азыктар кириптир, жаңылары, алар кайсылар? Кайсы жаңы азыктарды сиздер тартуулайсыздар? Биякта жаңы азыктардан өткөндөр могу суусундуктар, квастар, чайный квас деп коет. Кантип квасты биз Адал деп түшүнөбүз? Бул кваста эч кандай башка суу менен анан өзүнүкү секретный эмелер бар. Грибок деп коет. Булар өзү өсүп чоңое берет да. Анан суу, анан ошол эле грибок кошулуп, бир нече убакыт туруп даярдалат да. Мындан башка эч кандай кошулмалар жок. Эң башкысы товар алып жатканда, урматтуу туугандар, могул жеринде ушундай бир белги болот. Эмблема халал деген бар. 8 бурчтуу. Ошол нерсени көрсөңүздөр, чыныгы Адал экенин ошондо билесиздер. Мына кызыл болот да биздики. Кызыл. Ошондо көрсөтүп коюңуздар. Себеби дегенде адамдар бүгүн жарманкеге барса, башка жолу дагы ала турган болсо, ошол белгини көргөндө, демек бардыгы текшерилген, тастыкталган, далилденген болуп аныкталган. Буюрса, мынакей таттууларды көрүп атабыз. Ата фирмасы бул биздин эле чыккан таттуулар. Булар дагы демек Адал деп түшүнсөк болот экен. Булар деле биз менен көп жылдан бери иштейт. Почти эң башынан эле иштеп келатышат. Булардын ичинде жалаң Адал кошулмалары эле кошулат да. Жакшы. Ал эми бул буюрса жарманке Бишкекте өтүп атпайбы? Анан кийин башка биздин облустарда качан өткөрүлө турган деген ойдо барбы? Жыл сайын Ош облусунда өткөрүлөт. Бир жолу эмес, 2 жолу өткөрүлөт. Кудай буйрса, жылына 2 жолу өткөрүлөт. Жылына 2 жолу өткөрүлөт. Кудай буйрса, жакында ал жерде да өтөт. Демек азыр эки эле борбор шаарында болот экен да, борборлук шаарыбыз Бишкекте, анан кийин Ош шаарында 2 эле шаарда экен. Башка региондорду, башка райондорду кыдырып ушундай көрсөтмө уюштурайын деген ойдо барбы деп татты сурады. Албетте бар андай ойлор. Азыркы пландарга коюп атабыз. Көл, Нарын, анан кийин Таласта өткөргөнгө.
Жакшы, мисалы үчүн мен жакында эле бир ушундай адал азыкты адалдап, андан кийин ушундай элге сатайын деп атам да. Мисалы. Андан кийин ошон үчүн сиздерден ушундай сертификат алыш үчүн мен эмне кылышым керек? Кайерге барат эмес? Кантип кайрылат сиздерге? Катты көз жасап калдык да, мисалы. Нургүл түшүндүрүп берет азыр. Нургүл келиңиз. Сиз биздин кардар болуп келесиңер, анан бизге келишим түзүлөт. Ошо келишим негизинде этапы сертификация деген бар, сертификациянын жолдоручу. Анан ошо жолдорду өтүп бүткөндөн кийин анан анда сертификат алсаңыздар болот. Ал жолдордун ичинде эң негизгиси ошо сиз чыгарып аткан азык-түлүктүн курамына аябай бир басым жасайбыз да, ошо курамынын баарын изилдеп чыгып беребиз. Жакшы, мисалы үчүн кандай келишим түзөбүз сиздер? Мен келишим деп айтып койбойсузбу? Келишим ошо 1 жылга түзүлөт. Келишимде ошо силер анан биз менен болгон мамилелер жазылган да, кандай болуш керек экен. Мисалы, силер келгенде биз силердин эмеңер өндүрүшүңөрдүн баарын изилдеп тактап беребиз да, анан силерге жакшы бир кошулмаларды рекомендация беребиз да силерге. Анан ошо келишим негизинде ошо силер жыл бою биз менен иштешип келаткан ошо убакыттын ичинде ошо бир гана адал кошулмаларды кошом деген мойнуңузга аласыңыз да, ушундай милдетти. Анан кийин мынакей спорт ордосунда өтүүдө сөзсүз түрдө баягы өзүң отурган орунга бир ижарага берилет да, ал дагы баягы акчаны талап кылат, берет болуш керек. Эгерде Нияз деген барып сатам десе, сиздерге биринчи кандайдыр бир акча алып келиш керек, ошол орун үчүн. Анткени биздин да чыгымдарыбыз болот да, реклама боюнча өзүбүз дагы спорт ордосуна төлөш керек, ошондой маселелер бар. Анткени ошон үчүн бул платный болот да. Жакшы. Бул бизде чыгып аткан ушундай жакшы тамак аштар, сертификат алгандары ушундай чет жака экспорт болобу? Албетте болот. Чоңураак компаниялар бар. Ошолор чыгарышат экспортко, СНГ, ошо Орусия, Казакстанга чыгат да постоянно. Жакшы. Андан тышкары башка өлкөлөргө чыга тургандар да бар, просто ага убакыт керек да. Кээ компаниялар бар, жана Турция, Саудовский Аравияга чыккан, экспорттолуп кеткен. Биздин ошо сертификат менен кетишет да. Алар эмне тамак аштар? Азыр эт чыгышкан, ошо бир Катар деген мамлекетке эт жөнөтүлүп атат да, ошо биздин сертификат менен. Жакшы. Ал эми башка өлкөдөн бизге келип катыша турган болсо, балким бирөө буюрса, ошондой да буюрсун. Аларга кандай талап болот жана кантип текшерүүлөр өтөт? Биринчиден биз алардын полностью сертификаттарын сурайбыз. Сертификат безопасности деген болот. Ошол документти сурайбыз. Андан кийин сертификат халал деген документи болот да. Ошону да сурайбыз. Анан ал сертификат берген орган менен байланышып сурайбыз, кандай методдор менен текшерүүлөр жүргүзүлөт депчи. Алар айтат, мындай деп. Биз аларды макулдаштык, андан ары биз менен чогуу иштешип кете алат. Андай эмес болсо, анда биз алар менен уже дальше келишим түзбөйбүз. Жакшы. Демек, бүгүн башталды. 3 күнгө чейин болот. Ошол жөнүндө кыскачараак, тагыраак маалымат айтып. Саатын, убактысын бардыгын тактап айтып кетиңиз. Спорт ордосунда бүгүн, эртең, анан бирси күнү 3 күн болот. Саат 9-дан баштап, саат 6-га чейин иштейт. Кудай буюрса, биз өндүрүштөргө айтканбыз, базар басынан төмөн болсун деп, анткени өздөрү чыгып аткан. Жарманкен талабы ушундай, базардан төмөн. Ошон үчүн адамдарга айтабыз, ошо келип алып кетиңиздер деп, адал тамактар жана ошол жакта болот деп. Адал тамактар арзаныраак баада болот экен, демек, мен ойлойм буюрса. Анткени сатыкка өндүрүүчүлөр өзүлөрү келип сатышат да. Жана алып сатар деген маселе жок болот. Анан ошон ортомчусуз жок болот да. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып келип адал тамактарын алып кетиңиздер. Рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Бул көргөзмө ушундай 1 жылда 3 күн же 2 жолу эмес, көбүрөөк болсун, күндө болуп турсун дейли. Себеби дегенде бүгүнкү күндө элибизге адал тамак аштар ушундай абдан керек. Көбүрөөк муктажбыз биз адал тамактарга. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мындан ары дагы башка облустарга да буюрса барыңыздар. Алар дагы мынтип калбасын, бизге келбейт экен булар деп. Анткени баардыр чалып атышат азыр башка региондордончу. Биздин региондон качан ярмарка өткөрөсүңөр. Пландарыңыз ишке ашсын. Чоң рахмат сиздерге келип. Сизге чоң рахмат, бизге чакырганыңызга. Рахмат.